Кара Балта шаарында кичинекей наристени жерге ыргыткан аялдын видеосу тарады. Видеодо көрүнгөндөй, артынан дагы 4 бала ээрчип жүрөт. Аял баланын кимиси болору, эмне себептен ыргытканы азырынча белгисиз. Бүгүн 6-октябрда Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Дастан Бекешев Бишкектин 7-микрорайонунда печенье сатып жатат. Ал бул маалыматты социалдык тармагына чыгарган. Чогулган каражат Бекешевдин шайлоо кампаниясына жумшаларын жазган. Шайлоону уурдалбаган акчага өткөрүш керек деп кошумчалаган. Избирательный фонд для того, чтобы провести классную предвыборную кампанию. Я буду очень вам благодарен, если вы купите у меня вот эти вот там, значки, напитки и печенье. Спасибо большое всем. Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде жүк ташуучу унаа өрттөндү. Күбөлөрдүн маалыматында окуя Лев Толстой көчөсүндө болгон. Жерине өрт өчүрүү кызматкерлери барышкан. Өрттүн себеби жана канча чыгым болгону айтыла элек. Да, сейчас Киджи закинем. Самого этот горит. Служебные машины ездят, вот это светофоры делают. Но Это горит. охренеть. Давай. Не взорвется сейчас? Ну тогда я тоже точно популярным стану. Я видел. Момент взрыва, да, когда? Вот посмотри, блин, горит. Страшно.